Еділ Байсаловтың деңгеліне түшіп, ақинек айтышу маға тура келбейді. Бирок ал айтып атқан сөз абдан маанилүү, чоң коркунучту билдирет. Биздин мамлекет өзүн билемдиктин айлампасына түшүп бара жатканын көргөзгөн симптом. Еділ Байсалов мындай дейт: Текебаев, силердин кеңешиңердин эч кимге кереги жок. Оозуңду ачканга укугуңар жок деп айтат. Еділ Байсалов эмне Кудай арханбы? Адамдын сөзүн эмес, башын алганга укугу бар. Эч ким сот тагын кыргыз гражданиндин сөз эркиндигине болгон укугу, пикир эркиндиги болгон укугундугу, мыйзамдын сакталышын талап кылууга укугун жокко чыгара албайт. Мен эмне дедим? Урматтуу туугандар, калыс болуңуздар. Менин сөзүмдү аягына чейин көңүл буруп угуңуздар. Эгер мен ката кетирген болсом, туура эмес айткан болсом, ак жоп башта деп сөзүмдү артка алганга даярмын. Бирок мен туура айтканыма ынансаңар, Текебаев дагы бир жолу туура айтты деп коюңуздар. Өлкөдө абал оор, энергетикалык кризис ар бир үйгө кирип келди. Ошондой кырдаалда Конституцияда көргөзүлгөн тартипте кыргыз өкмөтү жыйын өткөргөн жок. Ал жыйынды президент өзү жетектеш керек эле. Президент аткаруу бийлигин жетектейт жана анын ишине жеке жооп берет. Өкмөттүн жыйындарына төрагалык кылат деп Конституцияда жана мыйзамдарда жазылып турат. Еділ Байсалов айтат, Текебаев айтат, президент өкмөттүн жыйынын элдин алдында ачык алып барыш керек эле дейт. Ал андай популист эмес деп айтат. Урматтуу Еділ Байсалов, урматтуу президент Садыр Жапаров, Конституцияда министрлер кабинети жөнүндө конституциялык мыйзамда өкмөттүн иши ачык жана айкын болот. Анын жыйыны болору алдан ала граждандарга кабар берилет. Күн тартиби жарыяланат. Өкмөттүн жыйынынын жүрүшүн аудио жана видео запистери 2 күндөн кем эмес убакытта ачык порталга элге жарыяла кылынат. Эгерде техникалык себептер менен аудио видео запистер жок болуп калса, эмне себептен экенин түшүндүрүп, качан чыгарарын жарыялайт дейт. Ал аудио видео запистер толук болот, кыскартылбайт, кескиленбейт деп жазылып турат. Өкмөт кандай чечим кабыл алынгандыгын элге жарыялаш керек. Өкмөт чечимдерин токтом формасында кабыл алат дейт. Өкмөттүн жыйынына өкмөт мүчөлөрүнүн 3төн 2си бүгүн 15-нен кем эмеси катышыш керек дейт. Өкмөттүн жыйынынын протоколу түзүлүш керек. Токтом көпчүлүк добуш менен кабыл алыныш керек. Токтом элге жарыялангандан кийин гана күчүнө кирет деп айтылып турат. Бул мыйзамдын талабы. Еділ Байсалов эмне дейт? Биз өзүбүз билебиз дейт. Президент керек болсо түнкү саат 3-4-төрдө бизди телефон менен ойготуп кеңешет дейт. Жолугушканга шашып, убакыт жок болсо СМС менен тапшырмаларды берет дейт. Урматтуу Еділ Байсалов, бул Конституцияда көргөзүлбөгөн форма, Конституцияда көргөзүлбөгөн ыкма. Муну кыргыздар бармак басты көз кысты дейт. Бул коррупцияга алып келет. Бул өзүн билемдикке алып келет. Бул диктатурага алып келет. Кыргыз өкмөтү өз ишин мыйзамдуулукту сактап, Конституцияны сактап алып барабыз деп ант бергенсиңер. Президент да ант берген. Өкмөттүн ишин Конституцияга, конституциялык мыйзамга ылайык алып баргыла. Болбосо ант урат. Мындайларды кыргыздар анткор деп коет.
Бул мыйзамды мен жазган эмесмин, өзүңөр жазгансыңар. Бул мыйзамга мен добуш берген эмесмин, өзүңөр добуш бергенсиңер. Бул мыйзамга өзүңөр кол коюп жарыялагансыңар. Мыйзамды, конституцияны элди сыйлагыла. Эдил Байсаловдун бул билдирүүсү жөн билдирүү эмес. Бул абдан символикалык билдирүү. Эдил Байсалов президенттин түшүн жорыган, анын оюн алдан ала билген, көз ачыктай өзүн позициялап жүрөт. Демек, Эдил Байсаловдун айткан ою бул президентке жаккан ой. Эдил Байсаловдун айткан сөзү бул президент каалаган сөз деп биз түшүнүшүбүз керек. Эгер мындай жол менен кетсек, биз өзүн билемдиктин, зордук зомбулуктун туңгуюгуна түшүп кетебиз.